Уважаемый Садыр Нургажоевич, дорогие друзья. Урматтуу Садыр Нургожоевич, биз сизди жана жалпы делегацияны Москва шаарында көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жакында эле Минскте жолугушуп, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында иш алып бардык. Менин пикирим боюнча ал жакта баардыгы жакшы деңгээлде болду. Ал эми Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы алакага көз чаптыра турган болсок, эң олуу экономика тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул жагынан туруктуу өнүгүү бар. Өткөн жылы Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы товар жүгүртүү 11%-дан ашкан. Ал эми быйыл 4 айдын ичинде 17% кошулду. Демек, биз керектүү жыйынтыктарга жетишип жатабыз. Кыргызстанда көптөгөн россиялык ишканалар иштеп жатат. Россия Кыргызстандын соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Кыргызстанда орус тилине өзгөчө статус берилгендигин белгилеп, ыраазычылык билдиргим келет. Бул бизге бир катар тармактарда, анын ичинде экономикалык чөйрөдө да натыйжалуу иштөөгө мүмкүндүк берет. Уважаемый Владимир Владимирович, рад снова увидеться с вами. Урматтуу Владимир Владимирович, сиз менен кайрадан жүз көрүшкөнүмө кубанычтамын. Жылуу тосуп алганыңыздар үчүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бүгүн бизде эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эки мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн Кыргыз-Орус стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштыгын мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашабыз деп ишенем. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда толук өз ара түшүнүшүү жана ишеним бар. Саясий пикир келишпестиктер жана карама-каршылыктар жок. Урматтуу Владимир Владимирович, 2025 жылдын ноябрь айында ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына визитиңизди күтөбүз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса, биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар пломба, реставрация, металлокерамика, диакцинт цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14 +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Садыр Жапаров Владимир Путинге эмне деди? Эки өлкө ортосунда толук түшүнүшүү жана ишеним бар экенин, саясий пикир келишпестиктер жана карама-каршылыктар жоктугун Кыргызстандын президенти Россиянын лидери менен жолугушууда белгиледи. Ошондой эле ал Владимир Путиндин Кыргызстанга ноябрдын аягында келиши күтүлүп жатканын айткан. Путин Жапаровка эмне үчүн ыраазычылык айтты. Кыргызстанда орус тилине өзгөчө макам бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бул бизге бир катар тармактарда, анын ичинде экономикалык чөйрөдө натыйжалуу иштегенге мүмкүндүк берет. Мындай кеңири алкакта талкууланчу маселе көп. Сизди жана делегацияңызды көргөнүбүзгө абдан кубанычта экенибизди дагы бир жолу айткым келет. Кош келдиңиз. Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Баса, путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Президентти Россияга кимдер коштоп барган? Садыр Жапаровду Кремльге Минкап төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев, тим башчысы Жээнбек Кулубаев, тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип, финансы министри Алмаз Бакетаев жана Кыргызстандын элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев коштоп барган. Ошондой эле делегациянын курамынан агартуу министри Догдуркүл Кендирбаеваны да көрүүгө болот.
Президент Садыр Жапаров Москвага болгон иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен тар жана кеңейтилген курамдарда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартиптин актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана миграциялык тармактардагы маселелерди талкуулашты жана Кыргыз-Россия стратегиялык өнөктөштүгүнүн, ошондой эле союздаштыгынын жетишилген жогорку деңгээлине канааттануу билдиришти. Россиянын президенти Владимир Путин экономикалык кызматташтыктагы оң динамиканы белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн туруктуу өсүшүн, анын ичинде үстүбүздөгү жылдын алгачкы айларындагы бир кыйла көбөйүшүн баса белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстандагы россиялык ишканалардын активдүү ишмердүүлүгүн белгилеп, Россиянын өлкөнүн алдыңкы соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири катары статусун баса көрсөттү. Россиянын президенти Кыргызстандын экономикалык өсүшүнө өлгө түзгөн бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга аракеттешкен Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишинин натыйжалуулугун жогору баалады. Ал ошондой эле гуманитардык кызматташуунун өзгөчө билим берүү тармагындагы маанилүүлүгүн баса белгиледи. Учурда Кыргызстандын 43 мектебинде 200 россиялык мугалим эмгектенүүдө. Орус тилинде окуткан мектептердин санын көбөйтүү пландары ишке ашырылып жатат. Владимир Путин Кыргыз тарапка орус тилине өзгөчө макам бергени үчүн ыраазычылык билдирип, бул гуманитардык гана эмес, экономикалык тармактарда да кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Соңунда ал Кыргызстандын лидерине конструктивдүү диалогу жана эки жактуу байланыштарды мындан арда чыңдоого кызыктарлыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бул жолугушуу стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык маселелерин эки мамлекеттин кызыкчылыгында талкуулоого мүмкүндүк бергенине ишенимин билдирди. Мамлекет башчысы өлкөлөр ортосунда толук өз ара түшүнүшүү жана ишеним бар экенин ырастады. Саясий келишпестиктер жана карама каршылыктар жок. Ошондой эле ал энергетика, транспорт, өнөр жай жана айыл чарба тармактарында кызматташтыкты кеңейтүү үчүн зор потенциал бар экенине көңүл бурду. Буга байланыштуу мамлекет башчысы Кыргыз-Россия соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын ийгиликтүү ишин баса көрсөттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн лидерлери бардык негизги багыттар боюнча көп пландуу өз ара аракеттенүүнү мындан арда чыңдоо ниеттерин ырасташты. Урматтуу мекендештер, акыркы жылдары Россиянын миграциялык мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңы эрежелерге ылайык Россиянын аймагында жүргөн жалпы эле чет өлкөлүктөргө, анын ичинен Кыргызстандын жарандарына өздөрүн мыйзамдаштырып алуу үчүн 2025 жылдын 10 сентябрына чейин мүмкүнчүлүк берилди. Бул мөөнөт акыркы мүмкүнчүлүк жана андан ары узартылбайт. Урматтуу мекендеш, Россия Федерациясынын аймагында жүрүп миграциялык мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калсаңыз, аймактык миграция бөлүмдөрүнө кайрылып, 2025 жылдын 10 сентябрына чейин өзүңүздүн укуктук абалыңызды жөндөп алууну суранабыз. Эмгек келишимин түзүү негизги талап. Ошол эмгек келишиминин негизинде миграциялык картанын мөөнөтү узартылат. Сентябрга чейин убакыт бар деп кайдыгерлик кылбай, азыртадан убакытты текке кетирбей, берилген мөөнөттүн ичинде мыйзамдашып, реестрден чыгып алыңыздар. Жакын калганда миграция бөлүмдөрүндө кезек көп болуп, үлгүрбөй калышыңыз мүмкүн. Урматтуу мекендештер, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, 2025 жылдын 30 июнунан тартып Россия Федерациясына кирүү үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Ушул эрежеге ылайык Россия Федерациясына кирүү үчүн чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарына сапар тууралуу 72 сааттан кечиктирилбестен RUID мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүү талап кылынат. Аталган тиркеме 2025 жылдын 20 июнунан тартып жеткиликтүү болот. Тиешелүү документтер менен ырасталган шашылыш дарылануу, катуу оору же жакын тууганынын өлүмү менен байланышкан жагдайлар болгон учурда мындай арыз пландаштырылган кирүүгө чейин 4 сааттан кечиктирилбестен берилиши мүмкүн. Арыз биринчи кезекте санариптик профилди түзүү үчүн зарыл. Ал мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формада алууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле арыз бергенден кийин тиркемеде Россия Федерациясына киргенде көрсөтүү үчүн атайын QR код түзүлөт. Тиешелүү органдардын маалыматы боюнча
Россия Федерациясынын мыйзамдарында эгерде мындай арыз толтурулбаса, мамлекеттик чегарадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдөн баш тартуу үчүн негиздер каралган эмес. Мында чет өлкөлүк жарандын Россия Федерациясына кирүүсү жөнүндө чечим түздөн-түз Россия Федерациясынын мамлекеттик чегарасы аркылуу өткөрүү пунктунда кабыл алынат. Ушуга байланыштуу башкы консулдук Кыргыз Республикасынын жарандарына Россия Федерациясына кирүү үчүн жаңы эрежелер менен алдын ала таанышууну сунуштайт.